Камара дегесі бойынша мен маалымат беріп қояйын, урматтуу журналисттер. Көптөгөн адамдар, ар түрдүү мамлекеттик деңгээлдеги мамлекеттик ишмерлер, депутаттар, дагы мындай бүгүнкү бийликке каршы чыккан оппоненттер ар сөздөрдү айтып атышат. Ушул сөздөрдү мындай бир айтканда мамлекеттин кызыкчылыгын карап, элдин тынчтыгын карап айтыш керек. Жөнөн оюна келген сөздү оттой бербеш керек. Камарада бирди Садыр Жапаров Өзбекстанга берип коюптур, өткүзүп берип коюптур, ал эмес, себеби өзбектер сууну алып коет деген ар түрдүү мындай бир уплас болбогон сөздөрдү айтып атат да, мен ачык айтып коеюн. Ким ушул сөздү айтып атса, ошол ал адам ушуну көрүп атса, сезип атса керек. Так? Камбарада бирди биз мына Садыр Нуркожоевич Москвага барганда биздин орус партнерлорубузга предлагать эттик. Камбарада бирди чогуу курайлы, келгиле дедик. Десек, орыстар эмне деди? Орус туугандар айтты, Камарада бирди силер менен чогуу курган менен, силерде электр энергиянын баасы арзан экен, биз калган акчаны актабайт экенбиз, биз силер менен чогуу курганга азыр макул эмеспиз, азыр биз туруп турайлы деди. Так? Андан кийин Садыр Нуркожоевич мына эмеге барганда, Казакстанга барганда, Казакстандын президенти Токоевго айтты. Давайте Камарада бирди чогуу курайлы. Мына биз жерди берейли, сууну берейли, чогуу отуруп алып курайлы, кызматташайлы. Десе, казактар дагы айтты. Жоқ, біз азыр бізге электр энергия керек емес, электр энергия өзүбүздө вызбытке көп куруп, ал жерден биз акчаны власть эткенге азырынча биз шашпайбыз. Кийинчерээк деп. Анан эми кийин Өзбекстанга барды. Садыр Нуркожоевич Өзбекстанга барганда дагы айтты. Урматтуу өзбек туугандар, келгиле Камарадан чогуу курайлы, чогуу пайдаланайлы, ушул жерден эки өлкөгө тең пайдасы тийсин деди. Анан алар эмне деди? Алар макул деди. Макул деди, чогуу курайлы, чогуу келишимге барайлы деп алар макул болуп, ошого аракет кылып атышат. Так, мунун эмнеси жаман? Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде башка мамлекеттер туруп тургула десе, биз алардын жүзүн карап, алардын көзүн карап, жалдырап, качан ошолор макул дегенче күтүп отура беришибиз керек. Дагы 5 жыл күтөбүз, 10 жыл күтөбүз, 20 жыл, 30 жыл күтөбүз. Канча күтүшүбүз керек? Так, ошондуктан биз азыр чечим кабыл алып атабыз. Кудай буйрса, Өзбек мамлекети менен чогуу Камарада бирди курабыз. Курганда кандай курулат? Курганда айтып атышпайбы? Эми өмүр бою өзбектер ушул сууну алып калат экен, башкарып калат экен. Андай болбойт. Андай болбойт. Ошо мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич эч качан андай жерге, андай маселеге барбайт. Ал эмне деп атат? Ал айтып атат: биз эгерде өзбек туугандар менен кошуп курсак, подкастингди курабыз деп атат. Өзбек туугандар ошол жерге кеткен, миллиард кетеби? Ну, примерно 2 миллиард деп атат. 2 миллиард доллар кетсе, ошол жерде Камараданы курса, биз жерди берсек, сууну берсек, бардык соответствующий документтерди раста бере турган болсок, анан кийин ал жерге процентный соотношение определить этебиз. Ну, скажем, 50 на 50 пока, так? А потом вот это вложенные 2 миллиарда, пока они не заработают, они будут там находиться. Это 10 лет, 20 лет, 25 лет, это көрөбүз аны бардыгын, ситуация көрсөтөт. Так? Андан кийин алар ошол өзүнүн акчасын алып кеткенден кийин бизде калат кайра мамлекетте калат. Биздин кийинки муундарыбыз, кийинки мына келе жаткан өсүп келе жаткан муундарыбыз пайдаланат. Анан биз күтүп отура берсек, бизге чейин мына күтүп отуруп эмне кылышты? Эч нерсеси жок калдык. Азыр электр энергия жетпей атат бизге. Кыйналып атабыз. Ошон үчүн биз ал Камарада биргесин курушубуз керек, чогуу курушубуз керек, жана жакшы шарттарды аныктап беришибиз керек.